Сиз билесизби? Кыргыз тасмасы эң абройлуу А класстагы Аберхаузен кинофестивалында баш байгени багындырды. Ошондой эле Түндүк Рейн-Вестфалия федералдык жергесинин Маданият жана Илим министрлигинин 2-даражадагы сыйлыгына ээ болду. Бул кайсы тасма деп турсаңыз, Илгиз Шернияз Турузбек уулунун Жайлоого карай узак жол кыска метраждуу даректүү тасмасы. Бул жылы аталган фестивалга 6600дөн ашык кинолор келип түшкөн. Анан алардын ичинен 129 фильмди финалга таңдап алышкан. Ошонун ичинен биздин фильм дагы таңдалып алынды. Негизинен мен карадым, дагы кайсы өлкөлөрдөн, жакынкы өлкөлөрдөн барбы, кайсы фильмдер биздин боордоштордун фильмдери барбы десек, жок, Орто Азия боюнча ошол биздин фильмди таңдап алышкан экен. Фестиваль өзү 29 апрелден 5 майга чейин болду. Биздин фильм 1 майда дүйнөлүк бет ачары болду. Себеп дегенде А класстагы кинофестивалдардын эрежеси ошондой. Сиздин фильмиңиз буга чейин эч бир жакта көрсөтүлбөш керек. Дүйнөлүк премьерасы болуш керек. Ошол дүйнөлүк премьерабызды ошол Аберхаузен фестивалында өткөрдүк. Негизи билгендерге ал кинофестивалга катышуу өтүү эле чоң жеңиш негизи. Бирок буйрук экен, алан буйругу менен биз ошол жактан гран-прини баш сыйлыгы менен анан министрликтин атайын 2-даражадагы сыйлыгына катыктуу болдук. Аталган кинофестиваль жөнүндө кыскача айта кетсек, Аберхаузен эл аралык кыска метраждуу тасмалардын фестивалю. Ал 1954 бери өткөрүлүп келе жаткан дүйнөдөгү эң абройлуу фестиваль. Бул фестиваль Германиянын Аберхаузен шаарында жыл сайын өткөрүлөт. Белгилей кетүүчү нерсе, аталган кинофестивалдын жеңүүчүлөрү автоматтык түрдө Оскар сыйлыгына талапкер болуу укугуна ээ болушат. Кыргыз киносунун деңгээлин, кыргыз киносунун сапатын, кыргыз киносунун дүйнөдөгү даректүү фильм, оюн фильмдердин ордун билдирет да. Анткени дүйнөдө кандайдыр кыргыз кинонун азыр маркасы бар. Биздин азыр көп көрүүчүлөр, кино көрүүчүлөр, сынчылар ошону кандайдыр белгилебейт да, тактабайт. Шуну айтып коюш керек. Анткени кыргыз кино фильмдер фестивалга келгенде азыр Орто Азияда эң мыкты Советтер Союзунда эскиден дагы эң мыктылардын студиясы болчу кыргыз фильм. Ошол илгертен кыргыздын керемети деп коебуз. Негизи кыргыздын керемети деген сөз ушу кыска метраждуу даректүү фильмдерге берилген. Ошо баягы артынан аталган. Ошон үчүн ар бир фестиваль кыргыз кино дегенде мындай сапаттуу фильмдер деп түшүнөт. Ооба, бүгүн мына ушул тасмалар кыргыз кереметинин көчүн улап келе жатышат. Кыргыз киносу гүлдөп турган чагында алгач 1965 жылы Болот Шамшиев Манасчы кыска метраждуу фильми менен жогоруда айтылган кинофестивалда баш байгени багындырса, эгемендик алган эркин кыргыз мамлекетинин атынан дээрлик 60 жылдан кийин Илгиз Шернияздын Жайлоого карай узак жол тасмасы гран-приге ээ болуп олтурат. Фестивалдарга менен жөнөтүп иштеген абдан жакшы көрөм да, өзүм ошодон эс алам. 2017ден баштап 2025ге чейин биз бир дагы жыл кинофестивалдардан жеңбей калган жыл болгон жок. Биз 2017ден баштап 2025ге чейин түрдүү кинофестивалдарда катышып жеңип келаттык. Бирок бул эми А класста, бул эми гран-при, бул башка. Бардыгы мындай тарыхый жеңишкен үчүн мындай жеңиш болбогонун мен ката айтып алышым мүмкүн, бирок мен буга чейин айткан интервьюларымда ушуну айтам, эч кандай мындай оңдоолор болгон жок. Менин билишимче, бул А класстагы кинофестивалдын гран-приси кыска метраждуу тасмада. Эгемендүүлүктө биринчи фильм. Буга чейин мен гран-при алган кыска метраждуу фильмди билбейм А класстагы. Илгиз Шернияз ошол Жайлоого карай узак жол деген тасмасы менен кыргыз
киносунун тарыхы үчүн, кыргыз элинин тарыхы үчүн жаңы бир баракты ачты десек болот. Себеби 60 жылдан кийин кайра ошол эң чоң абройлуу кинофестивалда гран-прини утуп алды. Ошол эле учурда параллелдүү түрдө ошол Германияда дагы ошол Маданият министрлиги тарабынан уюштурулган дагы кинофестиваль болгон. Акчалай сыйлыгы менен. Ал кинофестивальда дагы ошол эле фильм экинчи орунду жеңип алды. Бул дагы аябай баягы көңүл жылыта турган, сүйүндүрө турган кабарлардан. Андан келип эле ошол самолеттон түшкөндө эле быйыл бизде Сулайман Тоо деген кинофестиваль уюштурулду, Ош мамлекеттик университети тарабынан. Ал жакта дагы мыкты даректүү фильм деген сыйлыкты жеңип алды. Бул эми ошол бир айдын ичиндеги эле алган сыйлыктарынан сөз кылып атабыз. Фестивалдын калыстар тобу дагы аталган тасманын ушунчалык жандуу жана реалдуу тартылгандыгына баа беришип, көрүп жатканда да өздөрү андагы каарман менен бирге жайлоого барып келгендей сезимде болгондорун билдиришкен. Калыстар тобунун башчысы ошол сыйлыкты тапшыргандан кийин биз сүйлөшүп калдык. Ал айтты, көч тууралуу, жайлоо тууралуу көп фильмдерди көргөнбүз дейт. Бул бир гана Кыргызстандан эмес, ошол эле коңшу өлкөлөрдөн тартылган фильмдер. Темасы бизге тааныш деди. Бирок бул фильм эмнеси менен алардан айырмаланды деген суроого ал айтат, бул фильм мындай жасалмасыз. Эң биринчи кезекте жасалмасыз. Ал сурады да, эмне үчүн бул фильмди тарттың эле мындай деп, анан айттым, мен жайлоого чыккым келген, жан дүйнө менен бир фильм жасайын дегем десем, ошол нерсе көрүндү бизге дейт. Ошол нерсени биз сездик. Буну кинематографиянын күчү деп коебуз дейт. Режиссер чындап бир ниетти карманса, ошол тартылган нерсесин биз сезебиз дейт да. Эми алар канча деген кинофестивалдарды, канча деген кинолорду көрүп чыккан, баягы өз ичинин мыктылары да. Анан ошол жакта мындай жасалмасыз тартылган эң кооз камераны унутуп коюп, биз ошол өзүбүз жайлоого чыккандай, ошол жамгырда өзүбүз калгандай бир таасир калтырды, ошону биз сезип аттык деп айтты да. Гениалдуулук жөнөкөйлүктө. Гениальность простоте деп коет го. Анткени жөнөкөй окуя, бирок турмушта жөнөкөй да. Турмуш жөнөкөй. Менимче даректүү фильм кинонун фундаментин, кинонун кандайдыр мындай маңызын чыгара турган, киночуну үйрөтө турган ошо даректүү фильм. Турмуш баарын үйрөтөт. Ошо турмуштан үйрөнүш керек, турмушту байкаш керек, турмушту изилдеш керек, кандайдыр үстүнөн мындай сулуулугун, кооздугун бербестен, мындай тереңирээк ичине казып, тереңирээк ойлонуп, ошо күнүмдүк турмуштун артында эмне, кайсы философия турат, кыргыздын кандай бир үрп адаттары, кыргыздын кандайдыр бир маданияты эскиден келген. Жанагындай бир сюжетти аябай татаалдаштырып, бирдеме неметип, андай да фильмдер, мыкты фильмдер бар. Бирок мындай жөнөкөйлүк менен терең бир философиялык ойду чыгарса режиссер, ошол режиссер кандайдыр терең ой жүгүртүү болот да. Негизи режиссура бул ой жүгүртүү, терең ой жүгүртүү. Негизи таң калыштуу жараткан Алла жолуңузду ачам десе бат эле. Биз ошол үй бүлөнү таңдадык, анан үй бүлө кетип баратканда аба ырайы жардам берип, жамгыр жаап, чагылган болуп, эми бул нерсени сиз күтө албайсыз, сиз кыла албайсыз ал нерсеничи. Драматургияны мындай миң мыкты түзөм десеңиз да, даректүү тасмада повороттор болуп кетет, анткени ал даректүү тасма, сиз билбейсиз кандай болуп кетерин. Анан алар деле жамгырдан качышты. Негизи жамгыр болгон күндөрү чыкпай атты, токтоп күн ачылсын, анткени алар жакшы аман эсен жетип алгысы келет да. Бирок баратканда жамгыр болду, чагылган болду. Ошонун бардыгы бул фильмге көрк кошту, кыйынчылык тудурду. Драматургияны өзүнөн өзү жаралды. Бул башка деп айта албайм да, бул жараткан Алланын бизге болгон жардамы да. Ушулдай буйрук экен, ошондой бир сонун шарттар түзүлдү. Ошол шарттарды колдонуп, анан ушул ийгилик жаралды деп ойлойм. Эгерде андай мүмкүнчүлүк болбогондо, жамгыр жаабаганда, чагылган болбогондо, кыйынчылыктар болбогондо, бул фильм
супсагыраак эле болуп калмак. Менимче Элгистин кандайдыр өзгөчөлүгү ушу кино менен күйүп бышып, ушу артынан чуркап, ошондой киночулардан, фанатиктерден бирдеме чыгышы мүмкүн. 100% эмес. Ошон үчүн баягы өмүр бою үйрөнүш керек, өмүр бою окуш керек, өмүр бою өсүш керек, өмүр бою кандайдыр ой жүгүрүш керек, жаңылатыш керек өзүңдүн немеңди. Изденүү да, бул чыгармачылыкта эң негизги изденүү. Кинофестивалдын жүрүшүндө Калыстар тобу өзгөчө оператордук ишти жогору баалап, тасманы кино тилинде сүйлөгөн көрүнүктүү чыгарма деп аташкан. Негизи свет эч колдонулган эмес. Бул оператордун мастерствосу ошол Калыстар тобунун түшүндүрүүсү боюнча жарыкты туура пайдалана билгендигинде ошо айтышты. Оператор таланттуу биздин досубуз, ушул Кыргыздын бир таланттуу жаш операторлордун бири Караш Жанышев, экинчи оператор Адилет Бактыбеков. Караш негизги ролду алып бир чоң жумуш жасады. Мен дайыма айтам, дайыма даректүү тасма тартарда ошол Караш дайыма эсиме келет, себеп дегенде ал даректүү тасманы абдан сонун тартат. Өзүнүн көрүүсү бар, өзүнүн сезе билет эмнени тартыш керек экендигин. Сиз айтпасаңыз деле кээ бир жерлерде өзү барып тарта калып ушул нерсе жетишпей атат депчи. Бул оператордун чоң бир алкышка татый турган албетте фильми. Оператордун мындай чоң сезе билгендиги, тарта билүүсү болбосо дагы бул ийгилик жаралмак эмес. Бул фильм негизи мындай режиссерлор көбүнчө айтылып калган менен фильм бир адамдыкы болушу мүмкүн эмес да, анын артында толтура адам иштейт. Фильм бул команданыкы. Бул ошон үчүн айтам, бул тарыхый жеңиш бир гана режиссердуку эмес, бул команданыкы, бул кыргыз фильмдики, бул кыргыз коомчулугунун бир жеңиши депчи. Илгиз Шернияз Кыргыз-Түрк Манас университетинин радио, телевидение жана кино бөлүмүн бүтүргөн. Ал студент кезинде эле кыска метраждуу фильмдерди тартып, бир катар фестивалдарда жеңүүчү аталган. 2014-жылы ушул Илгиздердин курсуна мен данышман деп коет, куратор катары шайланып, 4 жыл буларды мен куратор катары окуттум. Андан сырткары албетте курстук иштерде, дипломдук иштерде Илгиз менен биз ошол сценарийинен баштап съемка учурунда, монтаж учурунда дагы тыгыз байланышып жүрдүк. Илгиз ошол 2018-жылы бүтүрдү. Алгач анын дипломдук иши катары Аламан деген докториктик тасма тарткан. Ал дагы убагында бир канча эл аралык киносыйлыктарга ээ болгон. Бул фильмдин дагы көптөгөн дүйнөлүк экрандарды багындырат деген ишенимибиз терең. Мен жана да айтып өттүм. Азыр мен өзүм документалист, режиссер катары ушул документалистикада эмгек кылган киночу катары айтайын. Азыр көптөгөн кинофестивалдарда азыркыдай баягы чыныгы документалдык стилде тартылган кинолор азайып кеткен. Буга элдердин көптөгөн көрүүчүлөрдүн кызыгуусу азыр артып атат. Мындай стилде тартыш албетте кыйын. Аны жөн эле тартып коюш эмес, аны ар бир деталын ойлоп, кандай кылып чагылдырып бериш керек, каармандарды кандай табыш керек, ошол теманын актуалдуулугу да маанилүү. Ар бир тема бул бир эле ошол айылдын же болбосо ошол мамлекеттин эмес, бул жалпы адамзаттын тагдырын чагылдыра турган, ойлондура турган тема болуш керек да. Анан ошол эл аралык Абирхаузен кинофестивалындагы ошол жюринин мүчөлөрү ушул жактарын баалап, гран-прини берген. Албетте баардык кыргызстандык киночуларды, анын ичинен устаты катары, мугалими катары бизди дагы сыймыктандырат. Режиссер үчүн ар бир катышкан фестивалдын мааниси да, маңызы да, баасы да ар кандай жана маанилүү. Фестивалдар режиссерго тажрыйба, жаңы идея, көз караш, ой жүгүртүү алып келет. Ошондой эле алдыда чоң мүмкүнчүлүктөргө, ийгиликтерге жол ачат. Фестивалдарга барыш керек. Фестивалдан баягы
атаандашып, өзүң фильмди көрсөтүп, башка фильмдерди көрүп, талкуулоолорго катышып, ошондо гана кандайдыр чыгармачылык адам бутуна турат. Дагы мындай такшалып, ой, мен да мындай фильм тартайын. Мен мындай фильм тартайын деп аткан могу фильмде бир өзөгү бар экен. Мен да ушундай ойлоп аттым эле. Бул атаандаштык да. Көп фильмдер жарыш. Аны өзүң менен отуруп алып туруп тарта берсең, мен кыйынмын, мен гениальныймын деп ошо эчтеме деле чыкпайт. Ошон үчүн фестивалдар бул кандайдыр спортто ошондой да. Булар мисалы Аберхаузен, башка фестивалдар. Бул ар бир дүйнөлүк бир эме, чемпионаттай болуп атат чыгармачылыктан. Мурда башкаларымды айтса таң калчумун, А класстагы кинофестивалдарга катышсаң же жеңсең, жолдор өзүнөн өзү ачылып баштайт. Сен жөнүндө өз өлкөң эмес, өзгөлөр дагы билип баштайт, кызыгат десем да көп эле салчу эмес экен да. Анткени өзүңүз жашамайынча, өзүңүз ошол нерсени көрмөйүнчө башкача сезилет экен. Анан Аберхаузенда гран-прини алганда алар сөзсүз түрдө өздөрүнүн чыгарат да, биздин бул жылкы гран-прини ушул фильм алды деп, мисалы үчүн өзүнүн социал тармактарында, баракчасында. Анан чыгарганда сөзсүз сизди белгилеп туруп чыгарат. Ушул режиссер же ушулга байланышсаңыздар болот депчи. Анан сөзсүз түрдө башка баягы атактуу фестиваль болгон үчүн көптөр карап турат да, ким жеңди экен ушул фестивалда деп. Себеби өзүнүн кинофестивалына сизди чакырыш үчүн кызыгып карашат. Анан сөзсүз баягы сизге жазышат да. Куттуктайбыз, ушундай фильмиңиз алган турбайбы, эми биздин фестивалга дагы жөнөтпөйсүзбү? Сунуштар түшүп атышат, кийинки пландарыңыз кандай? Чет жакта продюсерлериңиз барбы? Сиздин жумушуңузду биз кызыгабыз, балким чогуу иштешпейлү деген сунуштар түшкөндө сиз сезет экенсиз ошондо. Эмне үчүн А класста деген деңгээл башка экенин, эмне үчүн аякта гран-при абдан маанилүү экенин. Себеп дегенде бул кыска метраждуу фильм да. Чет жакта абдан баягы талант издеген чоң продюсерлер бар. Алар сизди биринчилерден болуп чоң фильмге алып киргиси келет да. Анткени алар ошондой таланттарды издеп чоң фильм тартканга кызыктар. Мындайча айтканда, азыр бизде чоң А класстагы кинофестивалдардан дагы чакыруулар бар, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бирок көбүнчө биз акцентти дейбизби, ушул Оскарга бурганга аракет кылып атабыз. Себеп дегенде мүмкүнчүлүк ачылды, ал мүмкүнчүлүктү пайдаланыш керек. Биздин максатыбыз жаш муунду эртеңки кыргыз киносун бутуна тургузуп, бизден да кыйын, мурда режиссерлордон кыйын, мурда кыргыз кинодон кыйын фильмдерди чыгарыш керек. Турмуш ошондой болуш керек. Ар бир доор өзүнүн киносун чыгарыш керек. Бүгүнкү кыргыз киносу мына мындай ийгиликтерди багындырып, дүйнөгө таанылып, чыгармачылык чабыты көкөлөп, кыргыз киносунун көчү улуу муундан орто муунга, андан кийин Илгиз Шернияз, Турусбек уулу сыяктуу бир катар чыгармачыл, кесипкөй жаштардын келиши менен ишенимдүү уланып келет. Ошондуктан кыргыз киносунун келечеги кең деп ишенимдүү түрдө айта алабыз.